Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Баткен районунун Газ жана Согмент айылдарында сел ташкындарынан улам келип чыккан өзгөчө кырдаалдардын кесепетин жоюу иштерин көрдү. Зарыл болгон учурда дагы кошумча күчтөр тартылат. Атайын техниканын жардамы менен кыска мөөнөттө жолдорду, турак жайларды жана башка имараттардын аймагын тазалоо иштерин жыйынтыктоо керек. Адамдар тез арада кадимки жашоо нугуна кайтуусу үчүн колдон келген күч аракеттерди жумшоого тийиш, деди Марипов. Буга катар ал жаратылыш кырсыктарын алдын алуу боюнча тийиштүү иштерди жүргүзүү зарылдыгына басым жасады. Адамдардын коопсуздугу баарынан жогору турат. Өзүнүн жана жакындарынын өмүрү үчүн кооптуу шартта жашоого мүмкүн эмес. Жергиликтүү бийлик органдары мамлекеттик органдар менен биргеликте табият кырсыктарынын алдын алуу боюнча мындан аркы иш-аракеттердин планын түзүүсү керек. Бул багытта ийгиликтүү иш алып барган башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын иликтөө зарыл экенин айтты. Баткен облусунун Газ жана Согмент айылдарында 31 турак жай жабыркаган. Учурда келтирилген зыяндын кесепетин баалоо боюнча иштер жүрүүдө. Азыр мына Газда болдук, Өйдөңкү айылда. Айылда да бир көпүрө кетиптир. Көпүрөсүн Кудай кааласа баштайбыз. Сиздерде эң көйгөйлүү азында көпүрө экен, биринчи. Баягы көйгөйдөн баштайлы, селге байланыштуу. Şu köprüңүздөрдү биз тез арада бир азыр каражатын таап, азыр мына бу жерде биринчи сүйлөгөн киши айтканда эртең чөп ташылат, курулуш материалдары ташылат, туурабы? Şu köprünү баштайлы, шуну бүткөрөйлү. Ана мына Баткен областынын статусу боюнча айтып коеюн сиздерге. Жакынкы күндөрдө Кудай кааласа мыйзам кабыл алынат. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жеке көзөмөлүндө. Мыйзамдын негизги максаты жөн эле мыйзам болуп калбай, бир фонд түзөлү деп атабыз азыр. Ошол фонд өнүктүрүү фонду болуп, эми көп курулушка эмес, ушул майда ишканаларды ачып, жеңилдиктерди берип, салыктан бошотуп, колдон келишинче. Ошондо бир баардык ушундай айылдар өзгөчө чек арада жакын айылдар өнүгүп кетсе деп атабыз да. Ушул жерде келиндер, кыз келиндер айлык алса кичине болсо дагы